Тазалыкта 3 күндөн бери келбей, бүгүн келди. Тазалап атат, мектеп болсо бери жака жалбырактарды, кагаздарын алып келип төгүп салган. Аны тазалык албайт экен да. Ошо менен кала берет экен быпырап. Мектептин директоруна 1-2 жолу кайрылдык. Тоготпой койду да, мындайча айтканда. Кабап келип салабыз. Анан кийин тазалайбыз деди, ошо менен тазалашкан жок. Тазалык капка салып туруп, окуй салып кетет экен. Эми мынакей үстүртүнүнө кагаздарды алып атат, жалбырактарды албайт болуш керек деп ойлоп атам мен дагы. Ушундай кантип болсун. Ушинтип отурсак кантип оңолобуз? Тигеребизди тазалабасак, карабасак. Бир эле мектеп эмес, сырттай келгендер да төгөт, машина менен алып келип да төгүшөт. Үйлөрүн жер тамдагылар дагы аларды алып келип төгөт. Көп көрөм мен, машинага басып келип төгөт. Жеңил машина менен алып келип төгүп ыргытышат. Эмне жер тамдагыларга мусорный ящик орнотуп берип койсоң, ошолорго салат эле да капка салып коюшат. Салбаган бизге алып келип төгөт. Эмне деген жашоо. Көрүп отуруп ачуум келет экен. Эми мынакей азыр бүгүн келип алышып тазалап атат. 3 күндөн бери албай койгон, мына бүгүн келип алып атышат. Мен аны контролерге звонить эткем, албайсыңарбы? Аябай көбөйүп кетти деп. Анан келип алып атышат да. Мен айтпасам келет беле, келбейт беле билбейм. Но жалбыракты мектептин директоруна айтсак, мына тоготпой жатат. Негизи капка салып туруп алып кетсе, мусорный желектин жанына коюп койсо, кабыгы менен алып кетет экен. А так албайт экен булар. Ошол. Мындайча айтканда баары кайдыгер да. Ушу мектептин жаныбызда болгондо жаман болду, ушулар аябай төгөт. Анан шамал учуруп келе тегеректин баары сатылып жатып калабыз. Ой.